Биз биринчи кезекте ушул сиздин акыркы жетишкен ийгиликтериңиз менен куттуктайбыз. Жакында Манас орденин алдыңыз, Британияга барып, эл азыр жакшы сүймөнчүлүгүнө ээ болуп аткан «Суфлер» моноспектаклин фестивалга катыштырып, байгелүү сыйлык менен кайтып келдиңиз. «Суфлер» өзү Кыргызстандагы кыргыз драмасындагы, кыргыз маданиятындагы мындай моноспектакльдерден алды болуп калды окшойт, Былтыр ошол Бетачарында барып алгачкы көрүүчүлөрдөн болгом мен. Ушул сиз өзүңүздү өзүңүз ойноп аткандай сезилди эле да, мага ошондой эмеспи? Бул жөнүндө Султан Акимовичке суроо беришти. Бул прототипти каяктан алдыңыз деп. Анан Султан Акимович айтты, мына өзү деди. Демек, ошо мен окшоймун. Мен деле ошондой сезем. Демек, сиз сахнадагы тагдырыңыз ошондой. Дээрлик. Жеке турмуштагы тагдырыңыз окшошпу? Бар, окшоштук бар. Окшоштук бар. Биз сиздер көрүүчүлөр тыянагын гана көрүп кетесиздер. Театрдын ичинде кандай түйшөк менен, кандай алакет менен, кандай тоскоолдуктар менен, ачык эле айтыш керек, кандай тоскоолдуктар менен, кандай жаманаттуулар менен иштейбиз, аны эч ким билбейт да. Сыр билгизбейбиз. Анын үстүнө Султан Акимович дагы ушинтип жазган. Кээ бир көрө албас байкуш адамдар сиздин сүйүүңүздү кажып атпайбы деген сөздөр бар да. Анан ошо көрө албастардын табасы канып, ити чөп жеп, муратына жетпейби деген сөздөр бар да. Ошол менимче кээде ушул көрө албастыктарды байкап калганда, мен ушул сөздү басымдуураак айткым келет да, себеби мен көрө албастарды көрүп турам да. Сиз ушул «Суфлер» аркылуу жылдызыңыз жандыбы, же болбосо сиздин жылдызыңыз жанган учуруңуз кайсыл? Билесизби, мага акыркы күндөрү минтип айтып атат да, сиздин ажарыңыз 14, 15, 16 жылдан бери ачылып атат деп айтып атышат да. Мен айтпайм, биринчи сахнага чыкканда эле кыйын болуп чыккам деп. Жок, бара-бара адам такшылат экен. Канчалык эмгектенсең, ошончолук сахна ошол жообун, ошол акыбетин берет экен. Ушул эмгегиңиздин акыбети кайтпай калган учурлар болду беле? Болгон, кантип болбосун. Болгон. Эмгегим кайтпай калды деп мүгдүрөп түшүп калсаң, анда көрө албастардын табасы канып, ити чөп жеп, муратына жетет. Ошон сыгарындай бул деген биз машина эмеспиз да, робот эмеспиз да, точканы басып коюп анан баягы бир деңгээлде иштеген. Сезимиң канчалык сезсе, ошончолук ишиңдин акыбети кайтат. Сезимиң жетпей кыйналсаң, кыйналыш дейден калат адам. Өйдө төмөн болот, сөзсүз болот. Чыкпай калган образдар бар. Чыккан образдар бар, көңүлүң толгон образдар бар. Эң эле сиздин көңүлүңүзгө төп келген образ кайсыл образ? Билесизби, ушул суроого мен ушул күнгө чейин жооп таба элекмин. Себеби чыкпай калса да ошончолук күч аракет кетет, ошончолук нерв кетет, ошончолук эмгек кетет. Чыкпай калса да бул жаман, бул чыкпай калды деп айткым келбейт. Кино тармагы сизге көбүрөөк жакынбы, же болбосо сахна жакынбы? Эмнеси менен? Айырмасы асман менен жердей. Киного саган ишенип роль берилгенден кийин ошону ийне жибинен бери изилдеп туруп, тактап туруп, анан экранга келишиң керек. Экранда бир эле жолу тартып алат, анан кайра аны оңдой албайсың. Эгерде сахнада бүгүн туура эмес, бүгүн жүрөгүң анчейин, сезимиңди анчейин бере албай ойноп калсаң, эртеңки спектакльде кайра ошол катаңды оңдоп алганга кудуретиң жетет. Мисалы үчүн кинодо болсо бир эпизод менен экинчи эпизод, бир эпизодду былтыр тартсак, ошол эпизоддун уландысын быйыл тарта турган болсок, сен былтыркы иштеген ички дүйнөңдүн настроениясын кайра таап, ошондой окшош кылып улап кетишиң керек. Кино бул татаал. Кино бул кылдаттыкты, чындыкты, тазалыкты талап кылган бул экран. Эгерде кинонун алдында, экранын алдында жасалмалуулук кылып ойноп койсоң, анда сен көрүүчүлөргө жакпайсың. Бул жасалма ойноп атат, бул жасалма сүйлөп атат болуп каласың. Театрда болсо, бизди окутканда театрда кичине утрировать надо, чем жизни деп айтчу.
кичине мындай кичине ошонсо дагы баары бир театр сахна тазалыкты жакшы көрөт. Эмгек десең жакшылыгыңды Кудай берет экен. Сиздин жеке жашооңуз сахнадагы жашооңузга жөлөк таяк болуп бердиби же тескерисинче тоскоол болгон учурлар да болдубу? Жеке жашоомду 99 орунга калтырып коюптурмун. Мен сахнадагы жашоомду 1-орунга алып кеткен экенмин. Мен жеке жашоомду жакшыртканга кечигип калдым. Себеби менде азыр үй жок. Кудайга шүгүр, бир кыз, бир уулум бар, 4 неберем бар. Бул жагынан Кудайга тобо. Бул жагынан Кудайга тобо. Кудай бул жагынан бекер жазбаптыр. Бирок баары тең эле, "Ай, сени сага орден берди, эми үй берсе керек" дейт. Үйүңүз жокпу эмгиче? Менин үйүм жок. Менин үйүм жок. Мен бирөөнүн үйүндө турам. Эч ким буга ишенбейт. Ишенгиси келсе да маани бербейт. Мен бир жолу Министерство культурада баягы балдардын арасында тамашалап айткам, мен өлгөндө көмгөнү келгенде уялат болуп бекенсиңер деп. Анан эми бул тамаша иретинде айтылды да. Мен үйүм жок деп кимге барам? Кимге догурунам? Ар ким өз күчү менен алек, өз эмгеги менен алек, өз түйшүгү менен алек. Ошон үчүн мейли үйүм жок болсо дагы бир үй жок актрисанын кылган иши ушундай экен деп бир кездерде элдер эсине тутуп койсо ошого да рахмат. Сиз ГИТИСке барып жеттиңиз дагы, аны бүткөн кезде же акыркы курстарында го дейм, деди кайдагы түшүңүзгө деле кирбесе керек, Земля Санникова деген киного түштүңүз да. Ооба. Чоң чыгаан Россиянын актерлору, устаттары менен бирге. Вицин, Дворжецкий, Олег Даль, Юрий Назаров, Махмуд Исенбаев, ушундай актерлор менен мен ошол Земля Санникова киносуна тартылгам. Сагынасызбы? Эми ал бир дүйнө болгондо. Бирок ошентсе да киного караганда сиз сахнада көбүрөөк чыгып жүрөсүз, көбүрөөк чыгып жүрөсүз. Бул өзүңүздүн каалооңузга жарашабы же жок? Мейли сахнада болсун, мейли экранда болсун, мен иш күтүп отурам. Эгерде мен ишке чакырса, жан дилим менен барам. Бошо туруп калган учурларыңыз көп болобу? Аябай. Шунчалык керек болуп туруп, анан кереги жок буюм болуп ыргытылып калган бул тирүү адамдын трагедиясы. Кудай буйрса, азыр дагы бир драматург мага арнап дагы бир пьеса жазды. Мен ал драматургка да айтып атам, суфлёрдон артык пьеса жаратышыбыз керек. Мен турмушумда 4 актрисанын образын жаратыптырмын. Биринчи образ Чеховдун Чайкада Аркадина, экинчи болсо Мырзакапаровдун Туздуу чөлдө Айганыш, үчүнчүсү Жаныш Кулманбетовдун Талант жана тагдырда Бакен Кыдыкееванын образы, төртүнчүсү мына Султан Аким Чыраевдин Суфлёр аттуу спектакльда актрисанын, бешинчи образ бул дагы пьесанын аты Актриса. Бул 5-чи актрисанын образы болот, Кудай буйрса. Абдан жакшы, мен куттуктайм. Моноспектакль ал дагы, Жок. 6 персонаж бар. Да кандай ролдорду ойнобой калганыңызга арман кыласыз же болбосо ойногуңуз келет азыр алдыда? Кыялыңыз бар да баары бир? Кыял бар, кыял жаш кезде көп болчу, бирок азыр болгонуна Кудайга шүгүр дейм. Билесизби, былтыр мурдагы жылдары Казакстанга мен 2 жолу бардым, Курманжанды аткан фильм менен премьерага. Анан ошондо айтып атышпайбы, биздин Казакстанда эң эле почетный адамдар бул артисттер дейт. Россияда деле ошол да. А бизде эң эле байкуш, эң эле жарды бул эстрада өз нугу менен жолун таап жашап атат. Драмалык актерлор эң эле байкуш биз. Себеби биз роль сата албайбыз. Билетти сатсак жалынып жалбарып араң өтөт, ал мамлекетке кетет. Анан биз эмнебиз менен сыймыктанабыз? Анда санда ойногон бир ролдорубуз менен сыймыктанабыз ошол.